Мойдинова бул шарты жок жатаканада жолдошу менен 4 айдан бери баш калкалап күн кечирүүдө. Турмуштун оор соккусуна кабылган Мойдинова жашаганга жайы жок болгондуктан бул жерге жайгашып калган. Жолдошунун да майыптуулугу бар. Кыштын күнү келгенмин, бирок суукта февралдын 10-да келгенмин. Үшүп суук болуп чыкты да. Анан өзүм көзүм ончо көрбөйт, күйөөм кулак укпайт, араба түртөт, карасыда барып келип түртөт азыр дагы. Мына жыгачтарды коюп алып, үстүндө жашап аттык биз. Муштай кыз менен. 70-тен ашып калган Изат Рыскулова мында 6 жылдан бери жашайт. Имараттын эскилиги да жеткендиктен урап калуу коркунучу бар. Андыктан кооптонуп жашоого аргасыз болушкан. Шарты жок, начар да балам. Әлле жошон орузун билбейм. Канча жыл болду бул жерге келгениңиз? 5 жылда. Оларга 6 жыл болду мына. Жок, майлы. Мен абарып коюшту эле болду, мен бара албаймын. Эми мындагылардын оор шарттагы жашоосу артта калды. Шаардык бийлик атайын социалдык жай куруп, муктаж үй бүлөлөрдүн жашоосуна жакшы шарт түзүп берген. Көрүп сүйүндүм бир жагычы. Ушу жашка келип чоңураак үйдө отурбаганга мага алигинтей туюлду да. Анан майли ушуна деле шүгүр дедим. Мээр бар экен, ушунча бизди жайгаштырды. Бирок айткан убадасына турду бул киши. Мен январдын 10-да барып ыйлап жазылганмын, ошо боюнча 2-3 айда алып чыгып кетем деп ошентти. 3 айда кайра алып чыгып бияка алып келди. Буга чейин шаарда турак жайга муктаж жарандардын маселеси курч көтөрүлүп келген. Ага байланыштуу Ош автоо бекетинин карамагында болуп каралбай калган имаратты 3 айда капиталдык оңдоодон өткөрүшкөн. Мынакей площадкалар жасадык, детский игровой эмени жасадык, мынакей воркауттарды. Тетиякта жаман жакшылыкта бир козу поз сойса, тиги тилөө болуп турган болчудай болсо тилөөгө мынакей самовары менен, казандары менен жасап койдук, сөрүсү менен жасап койдук, жолун оңдоп койдук. Мына можеки чаканыраак сквер бар. Ол жерде эле мындай тыгылып отурбастан азыр мына көрөсүздөр, скверин да жасап койдук. Муниципалдык жатаканда бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Бул ашканасы, мында өзүңүздөр көрүп тургандай, бардык үй тиричилик буюмдары жайгашкан. Муздаткыч, ашканасы, ошондой эле газ плиталардын бардыгы бар. Ал эми бул болсо жуунуучу бөлмөсү. Мында дагы бардыгы заманбап шартка ылайыкталган. Кыйналып жашоо шартым оор болгон үчүн, эми өзүмдүн балам жок үчүн ошо жалгыздыктан кыйналып ошо квартирада жашап жүргөн болчумун. Анан кокустан эле рейдке байланыштуу мэрге учурап калдым. Жеңишбек Турбаевичке учурап калып, жашоо шартымды түшүндүрүп айтсам, кирип көрүп жашоо шартымды сизди общежитияга жайгаштырам деп ушу общежитияга алып келип жайгаштырды. Рахмат. Квартира кымбаттап кетип төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болбой калган маалда мэрия тараптан балдар колдоп домодукка бир комнатка киргиздик. Кечейин домодукта турдум. Кечээ күнү документ тапшырсам, документим өткөн экен, бияка. Убактылуу баш калкалачу бул жай жалпы 45 бөлмөлүү. Мында жашоочуларга убактылуу жашоо талабы бар. Анда үйгө муктаж жана социалдык абалы оор үй бүлөлөр 6 айдан 2 жылга чейин жашаганга болот. Кечеги 2 күн бою комиссия тарабынан 12 адамдан түзүлгөн комиссия тарабынан жоонун негизинде 43 адам сунуш берилген, учуу арыздарын берген болчу. 43 адамдын ичинен 21 үй бүлөнүкү ушул жоонун 5 критерийине туура келинип, чечимдер чыгып, кечеги күнү атайын мэрия тарабынан автоунаалар көчүп келгенге уюштурулуп берилди. Өзүбүз алып келип, жайгаштырып, кайсы бир маселе болсо дагы караштырып жардам берип атабыз. Бул 6 айдан 2 жылга чейин критерий боюнча жайгаштырылат. Ошол 2 жыл ичинде биз кайрадан эле ушул кыйналган, турмуштук оорубалга келген жарандарыбызга бул жерде реабилитациядан өтүшөт, психологдун жардамы, юристтердин жардамы баары акысыз берилет. Ошондой эле иш менен дагы камсыз кылабыз. Ар бир үй бүлө бутуна туруп, өзү ошол коомчулукта толук айлык акы менен жашап кеткиче мэрия тарабынан сөзсүз түрдө жардам көрсөтүлөт. Ош шаарында муктаж үй бүлөлөрдүн саны 40 миңден ашуун. Аларга мамлекет тарабынан социалдык жардамдар да көрсөтүлүп келет. Азыр аймактын баары
Алмагүл Еркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Ассаламу алейкум, мен ошол жалпыңа айтам саламды.